Assalamu алейкум, урматтуу жакшылар, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда дал ушул 9 сотук жер тилкесинде жайгашкан 3 үрүбүндө салынган заңгыраган 2 кабаттуу ушул үйдүн тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы буйруса 6,5 миллион сомго бааланууда. Бул айтылыш баасы сөзсүз кеми болот. Сүйлөшөсүздөр, чалышасыздар. Үйдү көргөндөн кийин сиздерге жагып калат деген ойдомун. Мага жакты, анткени өтө сонун проекти салынган, проекттин негизинде салынган да. Анан эми сапатына сөз жок. Негизи 3 үрүмүндө подвалы, целый подвал, биринчи кабатында кухнясы жана залы, холлу бар. Анан экинчи кабатында 3 уктоочу бөлмө жайгашкан. Астында болсо эми топка кылып аласыздар, жылуулук печкаларын жана башка бөлмөлөрдү бөлүп алсаңыздар болот. Каалагандай кылып. Анан эми фундамент дагы өтө бышык, сапаттуу куюлган. Сейсмопояс тумбалары, айта берсең эми сөз көп достор. Видеонун жүрүшүндө сиздерге айтып беребиз. Үйдүн негизги узун туурасы 12,5 га 6,5, артына лестницанын орду чыгарылган. Берки кире бериш жайында шестигран болуп, өзүнчө дагы бир кошумча курулган. Аны видеонун жүрүшүндө айтып өтөбүз. Эми бул кайсыл жерде деп кызыгып атасыздар да. Дарегин айта турган болсок, Ош өзгөн негизги трассасы Куршаптан өткөндөн кийин Кайнар рестораны билесиздер да. Куршаптыктар жакшы билсеңиздер керек, ушул айлана чөйрөдөгү. Кайнар ресторанынан Ош тараптан келген болсоңуз, сол капталга жол менен ылдый түшүп келе бересиздер. Бул Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу Алга айылы. Алга айылындагы эски мектепти билесиздер. Анын алдында мына ушундай телевишкасы жайгашкан. Ошол телевишканын астынан эски мектептин маңдайынан бурулуп, түз 120 метрдей келсеңиздер, жолдун сол тарабында мына ушул чек чейген заңгыраган үй өз кардарын буйруса күтүүдө. Келе бересиздер. Агын суу агып өтөт экен, таза суусу келген, интернет кабелдери келген, түнкү жарыктандыруулары көчөдө орун алган. Түндө дагы ушу көчөдөн нары бери баса бересиздер. Эч кыжалат болбойсуздар. Чек аралары такталган, тетиги навести көрүп турасыздар. Астында кирпичи бар, ал сиздерге белек, шагыл менен кум дагы сиздерге белек достор. Чек арасы тетиги эгилип турган талдарга чейин, кошуна менен чек ара. Эми үйдү көрөлү, жүрүңүздөр. 1,5 кирпичте, бышкан кирпичте салынган. Усталары дагы өзгөчө усталар салыптыр да, жакшы. Мына кире бериш жайы, тамыр деп коебузбу, айтор ушундай. Кире бериш жайы панорамный терезелер менен камтылган. Биринчи кабат подвал ортолугу дагы монолит. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортолугу монолит. Кире бериш жайы кенен, бул жерде сиздер холл кылып пайдаланасыздар. Анан оң тараптан баштай турган болсок, буйруса оң тараптагы бул бөлмө, буйруса ашканасы. Эки тарапты караган панорамный терезеси камтылган, вытяжкалардын бүт түтүкчөлөрү менен тешикчелери бар. Ушундай орнотосуз, болду. Вытяжка даяр. Бийиктиги болжол менен бир 3 метрдей. 3 метрден ашыкпы, айтор сонун. Пас эмес, ылдый эмес. Асты мына стяжкасы болгон. Жакшы. Бул кухня достор. Электромонтаждар дагы ашканага ылайыкташтырылган. Бул жерде болсо санузел, душ туалетти ушул жака уюштурасыздар. Буйруса, андан кийин экинчи кабатка дал ушул жерден чыгып кетесиздер. Жанагы мен айтып атканым 6,5 үйдүн туурасы. Мына ушул жерден тетиги жерге чейин. Кире бериш жайы жана мына ушул жер кошумча да. Бул жагы болжол менен бир 3 метрдей чыкса керек. Жакшы. Киргенде сол тарапка бурулганда бул жер зал, конок бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Проекттин негизинде салынганда, кээ бирөөлөрүңүздөр жанагы зал десе өтө кеңири кылып саласыздар. Чакан бир 20 адам кеңири бата турган, 15-20 адам батчу конок бөлмөсү жетиштүү. Бул 6га 4 размериндеги конок бөлмө, панорамный терезе камтылган. Ичи дагы, тышы дагы мына ушундай күрөң түстөгү, мокрый асфальт түстөгү, ушундай азыркы заманбап 5 камералуу сапаттуу терезе камтылыптыр. Так, эми экинчи кабатка чыгалы. Экинчи кабатка мына өзүңүздөр көрүп тургандай чыгып келгенде, биринчи кабатта проект кандай болсо ошондой, экинчи кабаттын чакан холлу, андан оң тарапка кире турган болсоңуздар, 6га 4 размеринде бир спальный бөлмө, ата-энелер уктоочу бөлмө. Андан кийин ортолуктагы бул бөлмө, кире бериш жайы, элестетип тастарбы, кире бериш жайы, шестигранча. Бул дагы бир уктоочу бөлмө болот. Каалагандай кылып бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Эми күн чыгыш тарабындагы бөлмөнү көрө турган болсок, бул тарабы буйруса дагы бир бөлмө. 3 бөлмө да.
Анан чыкканда солго бурулганда экинчи кабатка чыгып эле солго бурулсаңыз буюрса санузел. Биринчи жана экинчи кабаттагы санузелдин бир линияда экендигин байкадыңыздар. Демек сиздер экинчи кабат боюнча толук маалымат алдыңыздар. Эми ылдыйкы кабаттан маалымат бере турган болсок, дал ушул жерден түшүп барасыздар. Бул жакта болсо түшкөндө целый ушул үйдүн асты подвал. Кайсы бир бурчуна сиздер каалаган жериңиздерге пландын негизинде кирпич менен тосуп чакан топканы уюштуруп койсоңуздар болот. Үйдү жылуулук менен камсыздаган акылдуу печка орнотосузбу, айтор печканын ордун өзүнчө бөлөсүз. Ошол эми туугандар, кандай экен, проект жактыбы? Мага дагы абдан сонун жакты. Буюрса, регилдери 25 арматура кадалыптыр, российский. Демек, сапатына сөзсүз көңүл бурган. Ошол туугандар, эми үйдүн артына дагы өтөлү. Жүрүңүздөр, үйдүн артына өтүп, кандай салынган, не болгон. Электромонтаждар дагы бүт бардыгы стандартка жооп бере турган, сонун ушундай сапаттуу кабелдер тартылган. Бул алынат достор. Себеби бул жерге астын жилой кылып пайдалансаңыздар дагы болот да. Анан баягы кара кагаз тол деп коебуз го. Ушундай төшөлгөн бул жерге. Зак урбастыгы үчүн. Андан кийин пеноплекс ташталган. Мына. Ным тартпайт, жакшы. Бул жактан болсо сиздер түшүп подвалга сырттан каттоочу ход кылып пайдалансаңыздар болот. Ошол канализация арт тарабынан чыгып кетет. Ага дагы түтүкчөлөр бүт бардыгы дайындалган. Тиги жерде убактылуу ажатканасы жайгашкан. Сиздер короо сарай салам дей турган болсоңуздар, үйдүн артына ушул жерден дарбазаны орнотуп, түз өзүнчө бир уна баткыдай кылып жол ачып алып, сарайды ушул жака кылсаңыздар болот. Үйдүн артынан каттылат да ошондой сарайга. Ох, туугандар, экран астындагы телефон номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Ээсинин номери экран астында камтылган. Анан мечит, мектеп, бала бакчаларга бүт бардыгына жакын, суу светтери келген. Анан эми варианттары жок. Накталай акчага баланууда. 6,5 миллион сом. Бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Содалашуу сөзсүз болот. Содада береке бар дейт. Чамдаңыздар, чалыңыздар, тууган уруктарга максималдуу түрдө ушундай жер үй издеген тааныш тунуш, жора жолдош жакындарыңыздарга видеону жөнөтүп коюңуздар. Лайктан басып комментарий жазып коюңуздар. Ушундай үй ар бирибизге насип кылган болсун. Мен жыйынтыктадым анда. Ассаламу алейкум.